Саламатсыңарбы? Канчалык серди Кудай алып жүргөнүн сер көрүп атасыңар, Матайдын 1-бөлүмүндө 1-ырсакта жазылып турат. Иса Машаяктын санжырасы, ал Дөөттүн уулу, ал Ибрайымдын уулу деп. Ибрайымдын Искак, Искактан Жакып, Жакыптан Жүйүт жана дагы башка балдар төрөлгөн. Жүйүт менен Тамардан Перес менен Зырак төрөлгөн. Анан ушундай Перестен Хисрон, Хисрондон Рам төрөлгөн. Мен жөн эле мурасты окуп баштагам. Эски келишимде В Ветхом Завете, Бытие 5 главе, я посмотрел родословие Адама. Как в 5 главе Бытие написано? Башталыштын 5-бөлүмүндө 5-бөлүм 3-ырсакта жазылып турат. Адам 130 жашка чыкканда анын бейнеси боюнча ага окшош уул төрөлдү. Ал ага Шет деген ат койду. Шет төрөлгөндөн кийин Адам 800 жыл жашады. Аялдан дагы уул кыздар төрөлдү. Адам бардыгы болуп 930 жыл жашап көз жумду. Шет 105 жашка чыкканда андан Энош төрөлдү. Энош төрөлгөндөн кийин Шет 807 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Иса Машаяк менен Адам атанын бир кандайдыр бир мындай эмеси бар да, өзгөрүлүү. Адам 130 жашка чыкканда анын бейнеси боюнча ага окшош уул төрөлдү. Ал ага Шет деген ат койду. Не Авраам, Адама по рождению Имсифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Шет төрөлгөндөн кийин Адам 800 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Адамдын мурасы төрөлдү. Жашады, дагы уул төрөлдү. Анан канча бир жыл өткөндөн кийин ал өлдү. Адам төрөлдү жана өлдү деген. А бирок Иса Машаякта андан өлдү деген нерсе жок. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Юду и братьев его. Ибрайымдан Искак, Искактан Жакып, Жакыптан Жүйүт, дагы башка балдар төрөлгөн. Есть слова, что родил. Эч бир жерде өлдү деген жазылуу жок. Жок, Искак өлбөгөн жок деген жөндө айтылган жок. Это не значит, что Юда не умер. Мураста бир өлдү деген сөздү таппайсың. Төрөлгөн деп нечен жери жазылган. Бирок өлдү деген жерде бир жерден таппайсың. Бул жөндөн эмес бул нерсе. Это не просто так. Кудай Теңир Иса Машаяктын мурасынан өлгөн деген нерсени алып койгон. Анткени өлүм өзүнүн күчүн тарата алган эмес, көрсөтө алган эмес. Но когда встретил Иисуса, убежал. Вы знаете об этом? Караңгы каптап калган деп жазылат. Качан жарык болгондо ал караңгы кантип тарап кеткенин да көрбөйсүң. Эшикти жапсаң дагы. Качан жарык келгенде караңгы өзүнчө жок болуп кетет. Эшик жабык болсо дагы.
Эгерде биз бычакты алып алып же найзаны алып алып биз деген ары бери силкисек дагы биз куа албайбыз. Бирок качан жарык келгенде караңгы өзү качып кетет. Ал жок болуп кетет. Мен Матайдын 12-бөлүмдө окуганда ал өзүнүн Марта, Мария деген эжелери менен жашаган. Анан аны ушу Лазар өлүм каптап, ал Лазар болсо Марта, Марияны таштагысы келген эмес. Ал өлүмдү жеңгиси келди. Бирок ал деген өлүмдүн аркасынан гана кеткен. Эгерде мен бул бир туугандын колун кармап туруп, эгерде биз экөөбүз тартышып киргенде, кайсынысы күчтүү болсо ал ошо тартып кетет. Караңгы менен жарык болгондо, жарык күчтүүрөөк болгондуктан караңгы жок болуп кетет. Анан айтат, өлүм келип туруп, Лазар жүрү мени менен деп. Лазар өлгүсү да келген эмес. Ал жакшы көргөн эжелерин таштагысы келген эмес. Бирок өлүмдүн күчү күчтүү болгондуктан Лазар деген туруштук бере алган эмес. Ал Лазарды кармап туруп, ал деген көргө чейин алып барган. Өлүм айткан, мен сени эми кармадым, эми сен эч жер жакка кете албайсың, сен өлдүң, сен эми чирийсиң деген ал өлүм. Качан ал ташты алганда, Иса Машаяк айткан ага, Лазар чык деген. Өлүм коркуп кеткен. Бул Машаяктын сөзү. Биринчи Корунтуктарды алып караганда, Кудайдын сөзү боюнча ал жерде өлүм жазага тартылган деген жер бар. Өлүмдү ким жеңген? Жеңиш өлүмдү кулаткан. Ким өлүмдү жыкты эле? Иса Машаяк. Эгерде бир Иса Машаяк өлүмдү жутуп алса, ал өлүмдү таппай калабыз. Иса Машаяктан өлүм абдан коркот. Лазарды болсо өлүм бекем кармап турган. Жылбагын, мен кармап турам сени деп. Лазар чык деген. Бул кимдин үнү? Иса Машаяктын үнү да. Лазар чык эртерээк деген ал. Анан ал өлүмдөн бошонуп туруп ал чыккан. Өлүм эмнеден коркот? Ал Иса Машаяктан коркот. Мен чынында айтып атамбы? Эгерде силер Африкага барсаңар, ал жерде өтө мындай көп айбанаттар бар. Адам пайда болгондо алар качышат да. Анткени алар корккондуктан арстан чыгат. Анан деген мен акырын карап туруп жаксам дагы, ой, жакшы деп туруп жутуп алат. Эгерде арстан алыс жакка качып кетсе, ошондой деле мындай өлүм деле. Өлүм адамды жеңе алат. Ал адамды өзү
и начинает вести человека за собой. жетектейт. 막 사마에 찔찔 매면서 끌려가잖아요. Адамдар өлүмдү жеңе албагандыктан аркасынан кетет. Канчалык бошонгонго аракет кылса дагы болбойт. Не получается. Эгерде биз телевизорду карап көрсөк, Если посмотреть телевизор, 막그 도망을 가다가다 사자가 못하고 анан деген арстан өзүнөн мындай кандайдыр бир 이 사마에게 아무것도 아닌 존재니까. понимаете, человек коёндун аркасынан кетсе, ал сөзсүз түрдө жетип жеп алат, жутат. чего больше всего боятся? 사망을 두려워해요. Боятся больше всего смерть. 그렇죠? Өлүм коркот, 두려워해요. Боятся смерть. жарыктан. 이거 보면은 Но если мы прочитаем Библию, 예수님 Иса Машаяк гана өлүмдү жеңе алат. преодолевает смерть. 사망이 나설 Лазарды эмне кармап турган? Өлүм кармап турган. Лазаря. Ким келген? Иса Машаяк келген. 예수님이 오셨어요. Иисус пришел. Лазар чык деген ал. 나오느라. Лазарь, выйди вон. Өлүм эмне деген? Чык, Лазар, эртерээк чык деп корккон өлүм. Быстрее выходи. 그러니까 이제 나사로가 사망에게 벗어나. Лазар болсо өлүмдөн бошонуп, ал эркинге чыккан. И выйти на улицу. 여러분 이것이 요한복음 11장 나사로 Машаяк бул Матайда жазылган 11 бөлүмдө. 그 예수님의 족보에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. В Евангелии от Матфея 1 главе написано: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». 그러니까 거기에 사망이란 단어가 더 Ушул мураста ушул жерде өлүм жазылса, кандайдыр бир туура келбейт да. 마치 정말 그 저 뭐예요 사자하고 저 뭐야 얼룩말이 춤추고 놀았다는 이야기가 되는데 Анан деген арстан менен ушул 얼룩말은 사자하고 겁이나 막 ал деген коёнду көргөндө анан 같이 있을 수가 없어요. Вместе они никак не могут находиться. 여러분 사망은 예수를 또 금방에 өлүм Исага жолой албайт. Не может приблизиться к Иисусу. 그래서 멀리 도망을 Өлүм Иса Машаяктан качканга аракет кылат. 마태복음 1장 Иса Машаяк жөнүндө жазылган Матай 1 бөлүмдө бир дагы өлүм жөнүндө жазылган эмес. Нет ни одного слова «смерть». 아담 Адамда болсо 사고에는 А в родословии Адама өлүм бар. 죽음이란 단어가 나옵니다. есть слово «смерть». 그래 또뭐 Ал өлгөн деп жазылган. Да, он умер, он умер, он умер. Бизге ыйып кетип ушул менен эмнени айткысы келет? Что этим сказать нам Библия? 만약 여러분 예수 때 속하면 Если вы принадлежите, Эгерде силер Иса Машаяк менен бир болсоңор, если вы будете едиными с Иисусом Христом, эгерде силер Машаяк менен бирге жашасаңар, вы будете жить вместе, анда Машаяк эмне дейт? 뭐라고 말했습니다. что скажет Иисус? 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자 Мен Да, я есть воскресенье, жашоо жана өмүрмүн дейт. 영원히 Мага ишен, сен өлүмдү эч качан көрбөйсүң дейт. есть смерть. 예 그렇습니다. 우리가 Эгерде биз Иса Машаякка кирсек, Действительно, если мы войдем к Иисусу, бирге болсок, 죽음이라는 거 биз анда өлүм эмне экенин мы билбейбиз. не сможем увидеть, что такое смерть. 우리가 Кандайдыр бир убакыт биз биз таштайбыз бул дүйнөнү. Бул өлүм эмес. Биз жакшы жашоодо жашашыбыз үчүн, Мы жить в намного лучшем мире. 우리가 биз денеден бошоп, Мы освобождаемся от этого тела. 그리고 다시 죽지 아니하는 쇠하지 않은 새로운 몸으로 덧있는 биз жаңы денеге ээ боло турган, Когда мы приобретаем новое тело, биз муну өлүм дебейбиз. но это мы не называем смертью. 얼마나 Бул ушунчалык кызык экенин элестете албайсыңар. 우리가 예수님도 잠시 동안 사흘 동안 죽음에 Иса Машаяк дагы ал 3 күн өлгөн, ал 3-чү күнү тирилген. И на четвертый день он воскрес. 영원히 죽지 않는 몸으로 И уже в таком теле Ал ушундай денеге ээ болгон, өлбөгөн денеге ээ болгон. 물로 예수의 Биздин куткаруучубуз ал көрдө болгон. Иисус, который находился у гроба, 새벽 기다렸네 Биздин Иса Машаяк эртеңки таңды күткөн. Христос ждал утра. 예수님이 사흘 Ал 4-чү күндүн таңын күткөн. Утро четвертого дня. Анан таң эртеден И на четвертый день рано утром 무덤에서 일어나 Иса Машаяк тирилип, жаңы жашоого ээ болгон. приобрел новую жизнь. 우리가 예수 Эгерде биз Иса Машаякка таандык болсок, эгерде биз Иса Машаяктын мурасында болсок, Войдем в родословие Иисуса Христа. 어둠의 세력이 우리를
Бизди өлүмдүн күчү жеңе албайт. Смерти тьмы не сможет 죽음의 овладеть нами. 이상도 우리를 Бизди өлүм кармай албайт. Смерть больше не сможет захватить нас. 왜냐하면 이김 대신 예수님이 죽음을 이기셨기 때문에 Ал Иса Машаяктагы болгон күч өлүмдү жеңген. 영원히 Ал өлүмдү түбөлүккө жок кылган. 그래서 예수님은 다시 죽음 Иса Машаякты өлүм менен эч нерсе кармай албайт. 예수 그리스도에 속하는 그가 누구든지 간에 죽음에 매여 Эгерде биз Иса Машаякка таандык болсок, биз эч кандай өлүм менен байланышыбыз үзүлөт. 사실 사람들은 죽음 앞에 Өлүмдүн алдында ар бир адам коркот. Боятся перед смертью. 저도 제가 Мен деле бир учур болгон, өлүп кала жаздаган. Я тоже чуть не умер. 제가 저희 할머니가 Менин чоң апам мындай бул дүйнөнү таштаган учур болчу. Мир. 할머니 Биз ал ушул апамды Похороны там. ушундай узатып ошо 그래서 제가 아침에 이제 그날 토요일 아침인데 제가 신교학교에 6-күн эле И это была анан деген мен ошо миссионерлерге мындай окушум керек эле насаат сөздү. Өзүмдү жаман сезгендиктен мен бүгүн бара албайм го деп ойлогом. я не смогу. 근데 전화로 연락하고 Ошон үчүн мен дагы үйдө болуп анан айтып койдум бара албаган жөнүндө. Остался дома и лег. Менин ичим абдан катуу ооруду. Начал сильно болеть. Анан мен Кудайга сыйынып туруп, Да, я молился перед Богом, и мне казалось, что я... анан дагы ичим ооруп баштады. И потом снова начал болеть живот. Анан түнкү кеч болчу 11-лерде. И где-то 11 часов вечера Анан деген ал мындай шишигенсип баштады да. Мен чыдай албай калдым. я уже не мог это вытерпеть. 보니까 아내는 옆에서 자기 안 아프다. А менин келинчегим жанымда жаткан. Знаете, Анын эч жери оорубагандыктан ал жапдан жакшы уктап атты. Анан мен тургузуп айттым. я разбудил мою супругу. Менин ичим ушундай ооруп атат. Я сказал, дорогая, у меня так болит живот. Анан машина жиберсинчи мага дедим. Проси, чтобы прислали машину. 차를 타고 밤 12시 Биз 12-лерде биз доктурга бардык. Мы доехали до больницы. 한양대학병원에 갔어요. 엑스레이를 찍어 Анан мен ушу ашказанымды рентген аркылуу көрүп баштады. 이제 장이 이렇게 보여 Ич агарын бири-бирине жабышып калып, мындай жабышпай эле мындай бири-бирин эметип калганда, 의사가 코에다가 튜브를 끼웠어요. Да, и поэтому врачи начали проводить трубочку. а менин ичим шишип тургандыктан, И знаете, мой живот надулся сильно. 그래 막 배가 뻥뻥한데 튜브를 끼워 내가 시퍼름 анан мурдуман мындай эмени трубканы өткөзүп баштаганда ич агарын мындай ажырап кетти окшойт дейт бири-биринен. Анан кийин жеңил болуп калды дейт. 의사가 말했어요. И врач мне сказал, 장이 꼬인 Эгерде ушундай бири-бирине байланышып калса, кишки начинают запутаться, начинают сразу гнить. 24 сааттын ичинде адам өлүп да калат экен да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө операция кылыш керек деп. Немедленно проводить операцию. Анан мени болсо ушул операцияга даярдап башташты. 그날 밤에 이제 밤 12시가 넘었으니까 외과에는 전부 전문의가 한 명 되고 Ал 12ден кийин анан баягы студенттер эле болуп, анан баягы дарыгерлер операция жасаган жок болгондуктан, 한양대학병원에 근무하고 있었어요. Но а менин аялымдын эжеси ушу больницада иштеген. 밤중에 Анан эжекесине звонить этти менин келинчегим. Мага операция кылган атат, ушу жолдошума деп ал. 제가 이제 조용히 Анан операцияны ким жасайт деп сурады ушул жерден. будет проводить операцию. Бул жерде студенттер болгондуктан Но здесь только операция жасай турган доктурлар жок болгондуктан эми күтүш керек деп калды да. Анан жарык болуп как станет светлее, мен ушундай дарыгерди биз күтүп туруп анан операция жасайбыз деп даярданып калышты. Мен кроватьта жаттым ошол учурда. и поэтому я лежал на кровати, Анан мен кичине көзүмдү ачып, мындай потом я немного приоткрыл глаза, 눈을 떠보니까 아내가 서서 집에 옆에 서서 나를 менин аялым, келинчегим ушунчалык мындай кайгылуу көзү менен карап турганын, анан анын кайгылуу өңүн көрүп, лицо моей жены, анан менде бир кандайдыр бир мындай өзгөрүүлөр башталды. Анан ал мындай капалуу болуп тургандыктан, менин жашоомдо эмнеге ушундай болуп атат деп мындай что происходит. Это было странно. менин акыл оюм мындай ачык эле болуп турду, мындай даана эле бардыгын Я
попытался все напрячь мой разум. 이를 악물고 Анан тишимди момундай тиштеп мындай чыңалып баштадым дейт да. 내 안에 얼굴 Бирок мен ушу келинчегимдин жүзү бир мындай Смутнее. кандайдыр бир кайгылуу болгондуктан мен мындай 내가 지금 추구하고 있구나. мен ушундай өлүп аткандын айынан мен келинчегимдин ушундай кайгылуу болуп тургандыр деп өлүп атсам керек мындай кыйналып тургандыктан мындай көрүп Если я умру сейчас, то мен ушу жөнүндө ойлодум. Мага өлүм келсе керек деп. подумал. 근데 ооба, 내가 만일에 지금 죽어가고 있는데 Да, сейчас я умираю. эгерде мен өлүп калсам эмне болот? Что же будет, если я умру? 그 생각은 갑자기 내 마음에 예수님의 보혈로 내 죄가 눈천해지고 Ушундай ойлордон кийин Иса Машаяктын каны менин жан дүйнөмдү тазалаган, аппак кардай тазалаган. Менин күнөөлөрүм кечирилген. Ведь мои грехи прощены. Мен эч нерсе кылбасам да, Чего не делал, 하나님의 은혜로 내 Кудайдын ырайымы аркылуу менин жан дүйнөм аппак кардай болуп агырган деген ой келип баштады. начало приходить в мою душу. 근데 Мен качан ушу жөнүндө ойлогондо, И когда я подумал об этом, 내가 잠시 한간 후에 죽음의 강을 мен өлүм алдында тургандыктан эгерде мен өлсөм, мен Иса Машаяк менен жолугам деген ойлор келип баштады. 우리 주의 종들과 함께 만나서 그늘 Иса Машаяк болгон жерде мен аны менен чогуу болом деп. я буду вместе с ним. Ушундай ойлор. 황금보석 찬란한 성에 Мен эми түбөлүктүү Кудай менен чогуу шаарда жашайм деп. Вместе с Богом, который наполнен драгоценными камнями. 내가 환란 Эми мен бул дүйнөнү таштап, кай жерде кайгы, кандайдыр бир нерселер болгонду таштап, мен Иса менен чогуу болом деп. 평안한 걸 맛본 적은 한 번도 없어. Мен ушундай бир тынчтыкты менде эч качан болгон эмес. 이 지구에 있는 모든 평안을 다 Бул дүйнөдөгү болгон тынчтык мени каптап турду. В этом мире пришел, Мен кубанып турдум. Мен кубандым. 기뻐하면서 знаете, я радовался. 예수님 정말 내가 주의 은혜로 Иса Машаяк, мен сенин ырайымың аркылуу мен бул дүйнөнү таштап, Наполнен горем. 전에 저는 мен өлүм жөнүндө мынчалык терең ойлобогондуктан О смерти. 한 번씩 죽으면 생각 두려울 것 같고 고통스러울 것 같은 그런 생각이 эгерде мен өлүмдүн алдына келгенде мен абдан кыйналам деп ойлочумун. 근데 그날 내가 아침에 내가 죽음 앞에 선다고 Мен өлүмдүн алдында турсам дагы, Я стою перед смертью. мен өтө өзүмдү мындай мени тынчтык каптап тургандыктан, кандайдыр бир кубаныч каптап тургандыктан, мен андай тынчтыкты андан кийин дагы көргөн жокмун. Такой покой. Мен абдан кубанып турдум. Я был очень рад. Бул ушундай бакыт да, бул ушундай кубаныч. Это такая радость. Мен эмнеге кубандым? Мен эмнеге бактылуу болдум? Я радовался, я был счастлив. Мен жалгыз ошол жерде болсом дагы, жатсам дагы, мен бир таң калыштуу нерсе болду. Очень странная вещь произошла. Анан бир деген бир Под одеялом, бир нерсе жарылгандай болуп, же болбосо мындай кандайдыр бир жел ошо чыкты да. который накопился в моем животе. Анан мага дарыгер айтты. Знаете, врач мне сказал, Анан кээ бир учурларда ушундай баягы бирине жабышып калган, бири-бирине чубалышып калган нерсе чыгып кетет. Ошо сөзсүз түрдө газ чыкканда, эгерде газ чыкса, операциянын кереги деле жок болуп калат деп. не надо оперировать. Газ чыккандыктан И знаете, к счастью, вышел газ. мен келинчегимди чакырдым. Анан ага айттым, алтыным, менден газ чыкты. Жел чыкты менден. Дорогой, правда? Анан О, доктор. 병원에서 깨서 나오는 거 желдин чыкканы бул өтө маанилүү Вышел газ, это очень дарыгерлерге дагы. 얘도 깨서 안 나오면 굉장히 Эгерде чыкпаган болсо жел, быть газ, тогда будет очень большой проблемой. 그야 안 깨서 나오면 냄새나고 막 анан ооба адамдар айтат, жел чыкканда бир кандайдыр бир жыты жаман деп. А бирок дарыгерлерге жана ошо жердеги жаткан адамдарга желдин чыкканы абдан маанилүү. 날 구원하신 은혜 안에서 Кудай теңир мени куткаргандыгына Радости, благодарности Богу. 내 마음에 있는 모든 고통이 물러가고 너무너무 평안하고 бар
каттык ушул менин кубаныч каптап турганына мен өлүмдү өткөзгөн жокмун. День, да, я не испытал смерть. Мен өлүмдүн эшигинин алдында турдум. Моя душа 근데 죽음 앞에 내가 너무너무 행복하고 Өлүмдүн алдында мен абдан бактылуу болдум. счастливым, я был очень благодарен. 그 뒤에도 Ушундай акыбалда турдум да, мындай. 죽음 막 위험한 Мен өлбөсөм дагы, Конечно, после этого я не умер, но когда были 저는 опасности, 내가 죽음하면서 막 өлүмдүн алдында мен корком деп ойлочумун. я думал, что перед Коркун. смертью будет страшно, Бирок андай болгон жок менде. но это было совсем не так. 그냥 내가 세상을 떠나기 위해서 내 육체를 벗고 새로운 Мен жаңы денеге ээ болуп, анан бул дүйнөнү таштап башка дүйнөгө барам. Но я не думаю, что это смерть. 여러분 그 아담의 족보에는 죽음이 늘 Адамдын мурасында жазылганда өлүм. Следовало каждого человека. Бирок Иса Машаякта Ну, если вы войдете в радостный, Кудайдын райымында болсоңор, если вы будете милости, Кудайдын батасында болсоңор, если вы войдете в благословение Иисуса, 절대로 ал өлүм ал жерде жашай албайт, тура албайт ал жерде. будет существовать. 그래서 우리가 Ошондуктан биз Иса Машаякка ишенебиз. Поэтому мы верим в Иисуса. Мен дагы каалайм силерди Иса Машаякты жан дүйнөңөр менен кабыл алышыңарды, Иса Машаяк менен бир болушуңарды жан дүйнөңөр менен. Силер жан дүйнөңөр менен кабыл алышыңарды каалайм. Иса Машаяк силердин бардык күнөөлөрүңөрдөн тазалагандыгын, Если вы получите прощение грехов ваших, силер Иса Машаякка таандык экениңерди кабыл алсаңар, принадлежать Иисусу Христу. анда силер өлүм, силер үчүн өлүм болбой, силер үчүн даңк болуп Это будет эсептелет. 마태복음 예수 Иса Машаякта, Матайда өлүм деген сөз жок. от Матфея. Нет с него у вас смерть. 여러분 모두 Силерде да каалайм өлүмдүн силердин жашооңордо болбогонуна.